Саламатсыңарбы балдар? 11 класстардын алгебра жана анализдин башталышынан экинчи видео сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы теңдемелерди чыгаруунун жалпы методдору. Бул сабакта биз теңдемелердин методдорун кайталап эсибизге түшүрөбүз. H fx'тен барабар h gx'тен теңдемесин fx барабар gx теңдемеси менен алмаштыруу методу. Бул методду биз көрсөткүчтүү теңдемелерди чыгарууда анын fx даражасы барабар анын gx теңдемесинен fx барабар gx теңдемесине өтүүдө колдондук. Мында a 1-ге барабар болбогон оң сан. Ушул эле методду логарифмалык теңдемелерди чыгарууда логарифма a негизи боюнча fx барабар логарифма a негизи боюнча gx теңдемесинен fx барабар g теңдемесине өтүүдө колдондук. Мында a 1-ге барабар болбогон оң сан. Методду y барабар hx барабар функциясы монотондуу болгондо гана, башкача айтканда функция өзүнүн маанисине бир гана жолу болгондо колдонууга болот. Мисалы, y барабар x'тин 9 даражасы өсүүчү функция. 5x плюс 3-тин 9 даражасы барабар 7x плюс 8-тин 9 даражасы теңдемесинен 5x плюс 3 барабар 7x плюс 8 теңдемесине өтүүгө болот. Y барабар hx функциясы монотондуу эмес функция болсо, анда бул методду колдонууга болбойт. Анткени теңдеменин тамырларынын жоголушу пайда болот. Мисалы, 5x плюс 3 8 даражасы барабар 7x плюс 8-тин 8 даражасы теңдемесинен жогорудагыдай эле 5x плюс 3 барабар 7x плюс 8 теңдемесине өтүүгө болбойт. Мында бир тамыр жоголуп кетет. Ал эми синус x барабар синус 5x теңдемесинен 1 эле x барабар 0 деген тамырга ээ болгон 7x барабар 5x теңдемесине өтүүгө болбойт. Анткени берилген теңдеменин чыгарылышы чексиз көп. Кийинки метод көбөйтүүчүлөргө ажыратуу методу. Бул методдун маңызы fx көбөйтүлгөн gx көбөйтүлгөн hx барабар 0 теңдемесин fx барабар 0, gx барабар 0, hx барабар 0 теңдемелеринин жыйындысы менен алмаштырууга боло тургандыгында. Мисалы, теңдемени чыгаргыла. Квадрат тамыралында x плюс 2 минус 3 көбөйтүлгөн 2-нин x квадрат плюс 6x плюс 5 даражасы минус 1 көбөйтүлгөн натуралдык логарифм x минус 8 барабар 0. Чыгаруу үчүн бул теңдемелердин жыйындысы менен алмаштырабыз. Тамыралында x плюс 2 минус 3 барабар 0 жана 2-нин x квадрат плюс 6x плюс 5 минус 1 барабар 0, натуралдык логарифм x минус 8 барабар 0. Анткени көбөйтүүчүлөрдүн бирөөсү эле 0 болсо, барабардык 0 болот дегенге таянабыз. Биринчи теңдемени чыгарып, иррационалдуу теңдеме болгондуктан квадратка көтөрүү менен x биринчи барабар 7 деген тамырга ээ болобуз. Экинчи теңдемени өңчө чыгарып, бул теңдеме көрсөткүчтүү теңдеме болгондуктан көрсөткүчтүү теңдемени чыгарып, аягында жөнөкөйлөтүлгөн квадраттык теңдемеге ээ болобуз. Бул квадраттык теңдеменин тамырлары минус 5 жана минус 1. Тамырлар бир эле берилген теңдеменин тамырлары болгондуктан номерлөөнү улантабыз. x2 барабар минус 5, x3 барабар минус 1. Акыркы натуралдык логарифм x минус 8 барабар 0 теңдемесин чыгарып, x минус 8 барабар 1-ге, мындан x 4-үнчү тамыр 9 экенине ээ болобуз. Эми аныкталуу областын карасак, тамыр алдындагы туюнтма терс эмес болгондуктан x плюс 2 чоң же барабар 0. Логарифмасындагы туюнтма оң гана сан болгондуктан x минус 8 0дон чоң. Бул барабарсыздардын системасынын чыгарылышы x чоң 8ден. Демек, бул барабарсыздыкты бир гана 9 деген тамыр канааттандыргандыктан, бул теңдеменин тамыры жообу 9. Калган тамырлар чет тамырлар катары алынып салынат. Экинчи мисалды карайлы.
теңдемени чыгаргыла. X куб минус 7x кошулган 6 барабар 0. Барабардыктын сол жагын өзгөртүп көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. Берилген теңдеме x минус 1 көбөйтүлгөн x квадрат плюс x минус 6 барабар 0 теңдемесине тең күчтө болот. Анда бул теңдемени x минус 1 барабар 0, x квадрат плюс x минус 6 барабар 0 теңдемелердин жыйынтысы менен алмаштырсак болот. Биринчи теңдеменин тамыры x1 барабар 1-ге, экинчи квадраттык теңдеменин тамырлары x2 барабар минус 3-кө, x3 барабар 2-ге. Бул теңдемени чыгарууда өзгөртүүлөрдүн бардыгы тең күчтө болгондуктан үчөө тең жообу боло алат. Жообу минус 3, 1, 2. Тамырларды өсүү тартибинде жазабыз. Кийинки метод жаңы өзгөрмөнү киргизүү методу. Бул методдо fx барабар 0 теңдемесин p gx'тен барабар 0 теңдемесине келтирүүгө мүмкүн болсо, gx'ты башка тамга менен, башка өзгөрмө u менен белгилеп алып, pu барабар 0 теңдемесин чыгарабыз. Дагы gx барабар u1, gx барабар u2 жана башка gx барабар un теңдемелердин жыйындысын чыгарабыз. Мындагы u1, u2 жана башка un pu барабар 0 теңдемесинин тамырлары. Мисалы, теңдемени чыгаргыла. Квадрат тамырасында x квадрат минус x плюс 2 кошулган квадрат тамырасында x квадрат минус x плюс 7 барабар 2x квадрат минус 2x плюс 21 теңдемесин чыгаруу керек. Чыгарууда квадрат тамырасында x квадрат минус x төйүнтмасы кайталанып жаткандыктан бул төйүнтманы u менен алмаштырабыз. U менен алмаштырсак, uга карата иррационалдуу теңдеме алынат. Бул теңдемени чыгарып, техникалын бөлүгүн аткарып чыгарсак, агында квадраттык теңдемеге келет дагы. Бул квадраттык теңдеменин эки тамыры u1 барабар 2 жана u2 барабар минус 11ге болобуз. Эми бул жерде квадратка көтөрүү бир эмес эки жолу аткарылгандыктан теңдемелерди текшерүүгө туура келет. u1 барабар 2 үчүн иррационалдык теңдеменин ордуна койсок, 5 барабар 5 деген туура барабардыкка ээ болобуз. А u2 барабар минус 11 үчүн барабардык аткарылбайт. Демек, бул иррационалдык теңдеменин тамыры u1 барабар 2-ни гана ала алабыз. Демек, аны белгилөөгө кайрадан алып барып x квадрат минус x барабар 2 деп ордуна койсок, квадраттык теңдеме алынат дагы. Бул теңдеменин тамырлары минус 1 жана 2 болот. Бул берилген теңдеменин тамырлары болот. Жообу минус 1 жана 2. Дагы бир мисал карайлык. Теңдемени чыгаргыла. Косинус 2x минус 5 синус x минус 3 барабар 0. Чыгаруу үчүн косинус 2x төйүнтмасын синус x менен алмаштырабыз. Ордуна коюулар менен биз синуска карата квадраттык теңдемеге ээ болобуз. Демек, u барабар синус x деп белгилеп алсак, uга карата квадраттык теңдеме. Бул теңдеменин тамырлары u1 барабар минус 2ден 1, u2 барабар минус 2. Демек, синус x барабар минус 2ден 1, синус x барабар минус 2 деген теңдемелердин жыйынтысын чыгарабыз. Синус x барабар минус 2ден 1 теңдемесинин тамыры минус 1ден k плюс 1 даражасы π бөлүнгөн 6 кошулган px, pk, k мында z'ке тиешелүү бүтүн сан. Синус x барабар минус 2 теңдемесинин чыгарылышы жок. Демек, берилген теңдеменин жообу, биринчи теңдеменин эле жообу жазылат дагы. Минус 1ден k плюс 1 даражасы көбөйтүлгөн π бөлүнгөн 6 кошу pk мында k z'ке тиешелүү. Дагы бир мисалды карап көрөлү. Теңдемени чыгаргыла. Ондук логарифм x кубтун квадраты кошулган логарифм 0,1 негизи менен 10x минус 7 барабар 0 теңдемеси. Бул теңдемени чыгаруу үчүн кошулуучуларды жөнөкөйлөтүп, ондук логарифм x кубтун квадратынын ордуна 9
ондук логарифм x'тин квадратын алабыз. Ал эми экинчи кошулуучуну жөнөкөйлөтүп минус 1 минус логарифм x'ти алабыз. Ордуна коюп логарифм, ондук логарифм x'ке карата квадраттык теңдемеге ээ болобуз. Дагы бул квадраттык теңдемени чыгарсак, u1 барабар 1ге, u2 барабар минус 9-тан 8ге барабар. Логарифм x барабар 1 жана логарифм x барабар минус 9-тан 8 теңдемелердин жыйындысын чыгарууга алып келди. Бул теңдемелерди чыгарсак, x барабар 10го, экинчиси x барабар 10-дун минус 9-тан 8 даражасы. Демек, булар берилген теңдеменин жообу боло алат. Кийинки метод функционалдык графиктик метод. Бул методдо fx барабар gx теңдемесин чыгаруу үчүн fx, y барабар fx жана y барабар gx функцияларынын графиктерин бир эле координаталык тегиздикке сызабыз жана алардын кесилиш чекиттеринин абсциссаларын табабыз. Кесилиш чекитинин абсциссалары бул теңдеменин тамырлары боло алат. Бул метод теңдеменин тамырларынын санын аныктоого, тамырдын жакындатылган маанисин табууга жардам берет. Айрым учурда тамырдын так мааниси дагы табылат. Айрым учурда функциянын графиктерин сызбастан эле ал функциялардын касиеттерине таянып теңдемелердин тамырларын табууга болот. Ошондуктан бул метод функционалдык графиктик метод деп аталат. Эгерде y барабар fx, y барабар gx функцияларынын бири өсүүчү болуп, ал эми экинчиси кемисе, анда fx барабар gx теңдемеси же тамырга ээ болбойт, же бир гана тамырга ээ болот. Мисалы карайлы. Теңдемени чыгаргыла. Тамыралында квадрат тамыралында x барабар модул ичинде x минус 2. Чыгаруу үчүн y барабар тамыралында x, y барабар модул ичинде x минус 2 функцияларынын графиктерин бир эле координаталар системасына чийебиз. Чийип, бул графиктер 1, 1 жана 4, 2 деген чекиттерде кесилиштерин байкайбыз. Бул чекиттердин абсциссалары теңдеменин тамырлары боло алат. Демек, x1 барабар 1ге, x2 барабар 4кө. Жообу 1 жана 4. Дагы бир мисалды карайлы. Теңдемени чыгаргыла. 3x, 3-түн x даражасы кошулган 4-түн x даражасы барабар 5x. Чыгаруу. 3-түн квадраты кошулган 4-түн квадраты барабар 5-тин квадратына барабар болору белгилүү. Демек, 2 бул теңдеменин тамыры болот. Бирок бул теңдеменин тамыры жалгыз экендигин далилдөө үчүн биз теңдеменин эки жагын тең 4-түн x даражасына бөлөбүз. Дагы 4-төн 3-түн x даражасы кошулган 1 барабар 4-төн 5-тин x даражасы теңдемесине ээ болобуз. Барабардын бир жагын y барабар 4-төн 3-түн x даражасы кошулган 1 функциясы катары карап, экинчи жагын y барабар 4-төн 5-тин x даражасы функциясы катары карасак, биринчи функция кемүүчү функция болот экендигин билебиз. Ал эми экинчи функция көрсөткүчтүү функциянын негизи бирден чоң болгондуктан өсүүчү функция экендигин байкайбыз. Демек, бирөөсү өсүүчү, бирөөсү кемүүчү болгондуктан булар бир гана тамырга ээ болот. Ошондуктан бул теңдеменин тамыры 2ге барабар. Эгерде кандайдыр бир x аралыгында y барабар fx, y барабар gx функцияларынын биринин эң чоң мааниси a, ал эми экинчи функциянын эң кичине мааниси дагы ага барабар болсо, анда fx барабар gx теңдемеси x аралыгында fx барабар a жана gx барабар a теңдемелер системасына тең күчтө болот. Мисалы, теңдемени чыгаргыла. Косинус 2πx барабар x-тин квадраты минус 2x кошулган 2. Чыгарууда y барабар x квадрат минус 2x плюс 2 функциясын карайлы. Бул функциянын графиги тармактары жогору караган парабола. Демек, бул функциянын эң кичине мааниси параболанын чокусунда жатат. Демек, параболанын чокусунун координаталарын тапсак, x нолевой барабар минус b бөлүнгөн 2a, x нолевой барабар 1ге, ал эми y нолевой барабар 1. Демек,
бул функциянын эң кичине мааниси 1-ге барабар. Ал эми y барабар косинус 2πx функциясынын эң чоң мааниси дагы 1-ге барабар экендиги белгилүү. Демек бул функция берилген теңдемени x квадрат минус 2x плюс 2 барабар 1 жана косинус 2πx барабар 1 теңдемелер системасына алмаштырып жазып алсак болот. Анда бул биринчи теңдеменин чыгарылышы 1-ге барабар экендигин билебиз. Аны экинчи теңдемеге койсок туура барабардыкка айланат. Демек бул теңдеменин бир гана жообу бар, ал 1-ге барабар. Эмесе биз бүгүнкү өткөн теңдемелерди чыгаруунун методдорун кайра кайталап көрөлү. Бул hfx барабар hjxтен теңдемесин fx барабар jx теңдемесине алмаштыруу методу, экинчи көбөйтүүчүлөргө ажыратуу методу, жаңы өзгөрмөнү киргизүү методу жана функционалдык графиктик метод. Эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Кайрадан жолугушканча саламатта болгула.